Мынакей Москва. Москва дегенде биз эмнени элестетебиз? Москва дегенде биз аткаминерлердин отчетун менен карапайымдардын капчыгын толтурган миллиондорду элестетебиз. Бирок ошол миллиондор кандай азап, кандай кыйынчылыктар менен табылууда? Бул жактагы мигранттарга Орусиянын акыркы жылдагы миграция саясаты кандай таасирин тийгизүүдө? Биз бүгүн ушул жердеги кыргызстандык эл багарлар менен таанышканы келдик. Айлап жылдап көрө албай жүргөн кара чичкейиңизди да көрүп калышыңыз мүмкүн. Андыктан каналды которбой биз менен болуңуз. Бул жерде метро негизги байланыш транспорт каражаттарынын бири. Мына ушинтип эл жумуштан кайтканда ушинтип жык-жыйма болуп толуп калат. Саат белгилүү убактарында тамашачыңдар аралаш айтып калышат. Эгер метрону өчүрө турган болсо, анда Москвадагылардын 60%дан көбү үйүн таппай калмак деп. Мына ушундай биздин Кыргызстандан келген мигранттардын миллиону бул метрону көрсө дагы, калган Бишкектеги 4 миллиону көрө элек бул метрону. Биз азыр элчилик жайгашкан жакка жакын Добрынинская метросуна барабыз. Ага жеткиче мына ушинтип сотканы чукулап зерикпеш үчүн да. Зерикпештин айласын көрүп кете беребиз. Метрого түшкөндөрдүн көпчүлүгү азыр мына ушинтип сотка чукулап кетишет. Жакында бул метрого дагы китепкана жайгаштырабыз деген, атайын электрондук китепкана жайгаштырабыз деген пландар болуп атыптыр. Азыр кыргыздарды көрүп атасыздарбы, таанып атасыздарбы? Мисалы үчүн, бул жерде бул чоң кыз кыргыз. Саламатсызбы, кандайсыз? Үйдөгүлөргө салам айтып койсоңуз болот. Аман сен жүрөсүңөрбү? Украинага эмеспи? Станциядан чыгып эле кыргыз таксистерине кезигесиң. Бул жигиттер Москвадагы кыргызстандыктарды Украинага алып барып келгендер. Тагыраагы кирди чыктыларды тейлейт. Бир кардардын барып келиши 2,5 миң рубль. Негизи кирди чыкты деген бул баягы сыртка чыгып кирет, анан кийин жакында кирди чыктыны мындай кылбадыбы? 90 күн жүрөт. 90 күн чыгып анан тиякта жүрүп анан кирет деп. Сиздердин бизнесиңиздерге кандай таасирин тийгизет? Бул эми токтойт да бизнесиңиздер? Токтойт, ооба. Эмне иш кылайын деп атасың анан? Марттан баштап күчүнө кирсе. Марттан баштап күчүнө кирсе жумушка киребиз да, башка эмне кылат? Канча таксисиздер ошо тейлегенде? Бу жерде бир 15 такси бар. Добрынинскийде бар, дагы каякта бар. Добрынинскийде бар. Павелецкийде, ар жакта турушат. Метро менен метронун тегерегинде кызыктары көп. Ошентсе да алгач батир маселесин чечип алалы. Келсиздер. Биздин жашаган квартира ушул. Ушул жерде Москвада квартирада жашайбыз. Кириңиздер. Бул менин жолдошум. Анан кичинекей. Сумая. Сумая октябрда төрөлдү. Ушул жерде ушинтип чоңоюштабыз. Кириңиздер. Шартка көнүп дагы ошондой туйлап убада билебиз жаш бала. Жоош да. Ыйлабайт. Ыйлабайт. Жок, Кудайга шүгүр. Ыйласа кошуналар, конечно, жалып калат, булар деле иштен чарчап келет. Биз кухнябыз, кичине тарыраак кухнябыз. Биздин офис генеральный директордун берди. Ошо эме кылып. Ар бирине бирден полка беребиз, канча адам жашаса. Ар ким өздөрү монтип. Бул кимдин полкасы?
бир Мурат деген баланын полкасы, анан мына официанттар кафеден тоюп келгендер анча деле эме продукттар кылышпайт. Боштор официанттар. Ооба, мына боштуна окшойт. Анан ошону уулум сүрөтү жерде. Күндө өгөт. Ооба, атайын илип койгом. Сагындым балам, 2 жылдан бери көрө элекмин. Анан мынтип дежурство эме кылып коебуз. Дежурствого жазабыз. Мына 15 адамбыз. Баарысын жазып коебуз. Акыркысын келгенен кайра эле башынан баштап берет. Бүгүн манас дешир. Эмне кылат ал? Ал ушу кечки маал элдердин баары жатканда, үйлөрдүн баары коридорлорду шыпырып, ванна туалет жуат, кухня плиталарды жуат, кухняны тазалайт, мусорларды алат, ушундай эме алат. Анан буну бул жака бекитип коебуз, себеби ара туруп менттер келип калат, милициялар, полициядан келип калышат, анан ошол жака алып коебуз. Бул жерде илинип турса, алар уже билип калышканда, баягы квартираларды текшерише берипчи. Анан биз 5 адам эле жашайбыз дейбиз да. Анан келип эле бул кагазды көрүп калса, мынча адам жашайт экенсиңер деп, вообще чоң эми проблема болуп кетет. 3 бөлмөлүгө 53 беребиз, 53 000 рубльге. Анан ар бирибизге өзү 5 000ден алабыз, адамдардан 5 000ден корплат алабыз. Анан кийин өзүбүзгө эле кичине эме жеген ичкенибизге чыгат. Милиция келип калды дейли, коңгуроо басылды. Сиздин кыймыл аракетиңиз? Мен биринчи эле барып глазок карайм. Ким келди экен деп. Глазоктон эме эгер милиция турган болсо мен ачпайм. Биринчи эле обувтарды балконго ташыйм, баардыгын алып, могу жердеги бар эмени бар балконго ташып, себеби билбеш керек ушунча көп жашаганыбызды. Мынын түбүнө тыгып салабыз да. Мындай кылчу. Анан ага чейин звонокту кайра басып калса, айла жок ачышка туура келип, анан кийин эшикти ачабыз. Документтеримди алып чыгып көрсөтөбүз. Обычно кухняга эле киришет. Участковый эме да. Анан участковыйго берип турабыз да. Канчадан бересиз? 3 комнатка 3 000 беребиз. Если мен үйүм болсо, мен келбейт болчумун бул жакачы. Эшикке чыгып коркуп, күйөөм жолдоштун иштен келгиче корком. Каерде кайсы бир орус эмне кылып асылып калат экен депчи. Азыр көчөгө чыгып. Азыр аябай эле эме болуп кетти го, нацисттер чыгып, улутчуктар чыгып. Тез звонок кылып турам. Жумуштан чыктыңбы, кел атасыңбы, тынчсыңбы депчи. Фейсбукка кирем бул жерден, анан Азаттык KG1. Мен атайын ушул эме кылгам, бардык жаңылыктар ушул жерден окуп турам, Кыргызстанда эмне болуп атканын. Келинчегим азыр бала карап буш эмес болгондуктан анча маалдарда өзүмө чай демдеп, өзүм тамак салып дегендей. Өзүм ойлоп атпайм, Москвага келгенде жеңебиз сизди шак кылып. Жок, андай эмес. Мен деген өзүм повар болуп иштейм. Анан бул нерсе менен уже таанышпыз да, анан Силип койгон. Салам де. Кыргызстанга салам, акеме салам де, Мирбек акеме салам. Биринчи баламы ушинтип борма кыспаган үчүн экинчи кызымда мен ушунчалык берилдим да. Баланын жыты деген, балага болгон мээрим башкача экен да. Ал эми метродогу документ жасагандар да сыягы кимдир бирөөлөргө берип турат окшойт. Анткени мында күч кызматкерлери Кудайга шүгүр, камералар да бар. Жасалма документ жасагандарды байкоо анчайын деле кыйын эмес. Бир аз аялдай турсаң, сага өздөрү эле келишет. Давайте. Кимди билделе. Канча вакытта даяр болот? 1 саатта аны магазинге алып кетебиз. Кайсы магазинден? Атурий магазин бар деп атат. Жок, ага ушул жерден алып неме алып кетип азыр.
Metta bo'lmaydi. Ayturumga chiqamiz, ayturumda bo'ladi ish bo'ladi. Ko'radimi? O'sha yerda o'tirib turasiz. O'shani suratga olib olamiz. Chiqib telefonga tortib olamiz. Yerda, o'sha yerda bolalarda bu, o'sha yerda tortib olamiz, o'sha yerdan bolalarni olib ketamiz. Ko'radimi? Yo, rasm bilan seni ko'payib berib ketaylik. Ошентип менин паспортумду сүрөткө тартты да 500 рубльга жасалма документ даярдап бергени кетти. Ал келгиче биз Гүлферанын башынан өткөн окуяны тыңдап туралы. Мен больницадан, роддомдон чыгып келатканбыз. Эки кайнежем, эжелерим. Анан кийин мен чыгарып келишти, гүлдөр менен, бөбөк менен келдик, анан звонокту бассак, подъезд күндүзүн светтерин өчүрүп коет, анан капкараңкы, анан бир бою жетпеген кичинекей келин бар болчу, эптеп азылып глазоктон караса, эми биз милиция болуп көрүнүппүз да, фуражка чаңып милиция болуп көрүнүппүз. Анан кийин эле үйдө элдин баары бар экен, паника кылып бериптир, эми келди, милиция келди, фуражка чаңып турат деп эле анан кухня тамак жасап жаткан экен, баардыгын ташташып балконго качыштыр, шкафтарга кирип кетиштир. Комнатада, бияк комната шкафтарга бирөөсүнүн диван түбүнө кирип кеттир. Ооба. Диван көтөрүп, бирөөсүн киргизип, түшүрүп коюштур. Кандай билбейм. Балконго качыштыр. Экинчи этаждан балкондон секиришип, анан ошо бой кичинекей келиндин балкондон секирип буту сынып Кыргызстанга кетти. Буту сынып калып, анын ошол сунган буту менен метронун оозуна чейин чуркап барыптыр да. Баягы коркуунун күчү мененчи. Kadırınız ceringdin bile jür, kaytıp gelgin sabarda. Ушундай достор, ошентип метродогу бир нече станциялардын биринен ушинтип 1 сааттын ичинде эле жумушка уруксат кагазына ээ болдум. Муну менен мен эми ашпозчу деп барып иштей берсем болот экен. Бирок албетте бул жасалма, өзүңүз билгендей жумушка уруксат кагазынын баасы кымбаттыгынан тагыраагы 30 000 рубльдан жогорулугунун айынан көпчүлүк ушинтип жасалма документ менен жүрүшөт дагы, анан кийин колго түшүп калгандар да көп болот экен. Муну мен албетте колдонбойм. Муну деген мен азыр дароо өрттөп жиберем. Себеби дегенде ушул документ менен кармап жүрөсөм, мен дагы мыйзам бузган болуп эсептелем дагы, мени кармап алышы мүмкүн. Ошон үчүн жасалма документ жасалып багыла, урматтуу мекендештер. Москвада иштөөгө уруксат кагазы 30-40 000 рубльдин тегереги, же патент алам десеңиз 3 000 рубльга сатып алып, айына 1000 рубльдан төлөп турасыз. Береги жигиттер ушунчалык кыйынбы, айтор акчасын берсең кандай гана документ болбосун жасап коюшаарын айтты. Мунун айынан абакта отургандар же айып пулга жыгылгандар көп эле. 327 статья болсо, бул документтерди. Жана биздин жарандар көпчүлүк эле фальшивый деп коет, алдын ала жалган жасалган деп. Россиянын паспортун алат дагы, анан сүрөтүн чаптатып жүрүшөт. Ал кылмыш. Болбосо жанагы фальшивый патент жасатып алышат. Эми билбей кайрылган жерин эми такканы кылбаса, разрешение на работу жана ишке уруксат болгон кагазы фальшивый болуп калат. Эми ал жеңил эле статья, биринчи бөлүгүнөн 2 жылга чейин эркин ажыратылса, эгер далилдесе ошо биздин жаран жасады деп. Патент жасаткан. Жасаттың өзүң деп. Аны ал күнөн анча-мынча коюшпайт. Бирок ошол 327 статьянын 3-бөлүгүнөн коет, анда штраф. Аны СИЗОго жаппайт. Аны биз дагы кетпегиле де штраф 5 000, 10 000, 15 000 штраф менен чыгат. Бирок кылмышкер болуп калат, кылмыш жасаган болот. Ооба. А бирок кыйналып, кысталып, уруксат кагазын алган күндө деле жадырап, жайнап иш таап кете албайсың. Тапсаң да майыңды сызга иштетип туруп, айлыкты бербей кулчулукка кабылткан алдар көсөөлөр да иттин карагапталынан. Кызыгы шылуундар көбүнчө кыргызстандык болуп чыга келишет. Бул жигит да ошолордун торуна түшкөндөрдөн. 1 айдыкын алдык, акчаны жакшы эле. Анан кийинки айлыкта уже кечиге баштады да. Анан кечиге баштаганда биз акчаны сурай баштасак, тиги меме жактан начальстводон бизге чөтө жакшы иштеп атасыңар деп азылып ушинтип анан бизди олтетип салды жумуштан. Тиги иштеген складта. Антиги биз акча берген балдарга звонок этсек, таластык балдар экен алар. Алар ушу складтардан жумуштап аткан дагы ортодо посредник болуп бизге акча берген да. 3 ай болду ал экибиз.
Анан балдар болуп сураштырып эмне болуп көрсөк, алар ушу жакшы машиналар менен жүрөт экен, жандай экспиат деп, ушундай жанында спортсмен балдар жүрөт экен. Ушундай. Ал кармаш кыйын экен да, алар офис жок экен. Анан айтсак, ана беребиз, мына беребиз. Берем деп атырмын, котушу менен жүрүп ала албай эле. Сизде ала албай жүргөндөр бар бекен? Азыр мен кече бул жака айрылгам да алып бербейсиз. 10 чакты мен билген 10 бала кайрылды да. Ар кимден 10 миңден, 15 миңден 20 миңден балдар кайрылды. Билбегендер канча унчукпай калгандарчы. Эптебиз деп жүрүп жумуштабат. Жумуш тапкандан тиги ошол жерде иштеп аткандардан сурайт байкуштар, акчаны жакшы эле берет бекен деп. Жакшы эле берет, иштей берим, биз алып атабыз тигил бул деп. Анан макул деп анан иштеп баштайт. Коркуу иштейт. Биринчи айлыкты алган, берет турбайбы деп анан иштей баштайт да. Анан эми ошентип эптеп таап алган жумушту давай заключай со мной договор, вот у меня разрешение, давай уведомление отправляй ФМС-ке, налоговая инспекция уведомление жөнөт, мени заключай со мной контракт, заключай со мной договор на 1 год деп диктовать эте албайт да. Тили кыска, сөз кыска. Жумуш издеп бир орунга азыр 15-20 киши жүрбөйбү. Мен договор заключай деп командовать да пошел ты. Кто ты такой деп башкасын алып алат. Болбосо башкасын алып алат. Азыр бу жерде жумушчуларды перчаткада эле алмаштырып калган жаңылдатып эле. Кыргыз эле балдар акчасын бербей койгон жерлер да кезигип атат. 3 бала бар экен, Таалай, Ренат, анан Шерат дегенби. Міне машиналар менен жаңылдап 3-4 машина алып эрчип, курута жүрөт дейт, мен издеп таппай атам да. Анан жана Таалай деген телефонун алып атат. Кел мындай жолугалы десем, телефонду орсоң деп атат. Эми алтыным келсең жолугалы. Эптеп бир жолуксак анан түшүндүрүп айтсам берет деген ой менен. Бул кагаздар ижарага батир алууда алдаткандардын, айлыгын ала албай кыйналгандардын, кредитин төлөй албай калгандар менен тонолгондордун арыз армандарына толгон. Маектешкендин эртеси күнү эле бирөө сиңдисин башка бир кыргыз кыздын тоноп кеткенин айтып, жардам сурап кайрылган болчу. Руслан мырза алар менен бирге барып, полицияга арыз жазууга жардам бермек. Бирок биз барган убакытта алар жолугушчу жерге келүүдөн баш тартышты. Манда ошентип ар бирибиз өзүбүздүн эле арбайыбызды сого берсек, анда элдерди, башка кыздарды, сиздин сиңдиңизди бүгүн тоноду, эртең кызыңызды тонойт. Баарыбыздын карындаштарыбызды, кыздарыбызды тоноп атат да, сону токтотолу деген ойда. Адатта Москвада кордук көргөндөр укук коргоо органдарына көп кайрыла беришпейт. Мына ушул себеп кылмыш чөйрөнүн өкүлдөрү үчүн ыңгайлуу шарт түзгөндөй. Кафеде отурушкан экен 3 кыз болду. 2 кызы башка жакка кеткен, бир кызы жалгыз баскан экен. Анан аркасынан бир кыз 2 бала барып, цепочкасын, сөйкөсүн, телефон кымбат баалуу 60 000 рубль деп баалап атышат. Ошого тоноп кетиптир да. Польша аттуу бир кыз экен тоногон. Ал Польша аттуу кыздын аркасында криминалдын мирдин арасында жүргөн балдар бар окшойт. Аны бардыгы тааныйт экен. Жалал Абад кафесине келип, жана ошол тегеректеги кафелерге келип эле постоянно кыздарды келип тоноп кетет экен коркуп эле. Россиядан качан салар экен деп биз акчаларын күткөн бир тууганыбыз, атабыз, апабыздын киреше жолу мына ушундай кыйынчылыктар аркылуу өтөт. Албетте, каерде кантип жүрүштү, ким менен мамиле түзүштү мыкты билип, өз оокатын тың өткөрүп, айлыгын убагында алып жүргөн да жердештерибиз көп. Ошентип, Москвадагы эмгек мигрантынын орточо маянасы айына 25 000 рубль. Батир акы же койка место делген жата турган орунга 5 000 рубль. Азык-түлүк муктаждыгы үчүн 4 000 рубль. Негизги транспорт болгон метро үчүн 1200 рубль. Жумушка уруксат кагазынын орточо 1 жылдык баасы 35 000 рубль, айына бөлөнгөсө 2900 рубль. Ал эми бош убакыт өткөрүү же эс алуу үчүн 4 000 рубль сарпталат. Кийим-кечек алууга кеткен чыгым 2,5 000 рубль. Кыргызстанга орточо 5 000 рубль салат. Ошондо мигранттын бир айлык чыгымы кайра эле өзү тапкан 25 000ге чамалап барат. Кокус ооруп калса же полицияга кармалып калса дагы кошумча чыгым. Ошон үчүн мигрант полицияга кармалып калуудан качып, оорубаганга тырышат. Иштегени келгенден кийин мигранттар эс алууга акчаны көп чачкысы келбейт. Канткени менен кыргыз тууганчыл, досчул келет эмеспизби? Алардын жакшылыгы же майрамдар бир айда бир же 2 жолу сөзсүз болуп турат. Биз муну менен алардын капчыгын аңтаргыбыз келбейт. Болгону айрымдар үчүн каражаттын кайдан келип, кайда кетерин аз да болсо айта өтөлү дедик.
Москва дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бири, керек жарактын баасы Кыргызстандагыдан бир топ жогору экенин эскерте кетели. Бул эми орточо эсеп 50-60 миң рубль айлык алып, батирди жеке өзүнө ижарага алгандар да жок эмес. Ал эми айлыгы аз мигрант Кыргызстандан үй алуу үмүтүн актоо үчүн өз айткандай халтура же кошумча экинчи, үчүнчү жумуштарга иштөөгө аргасыз. Таныштык, бир күн таныштык, 2 күн сүйлөштүк, 3-чү күнү үйлөнүп алдык. Ошону менен 7 жыл бою жашадык, 3 балалуу болдук. 3 балалуу болгондон кийин жашоо турмуш бузулду. Кайненем менен тил табыша албай, уруш талаш болуп, анан ушундай жашоого келип, Москвада иштеп атам азыр. Улуу балдарым жолдошумда, кичүү балдарым өзүмдө. 1 айлык баламды таштап коюп Москвага келдим. Азыр балама Кудай буйрса 3,5 жаш болуп калды. Нурел деп атын өзүм койгом. Жолдошумдун аты Нурлан болчу, өзүмдүн атым Асел, 2 аттан чыккан 1 ат. Жолдошумдун экинчи турмушу бар, азыр өзүнчө турмуш курган, балалуу болгон. Мен азыр эми бала үчүн иштеп үй алып берейин балдарыма деп аракет кылып атам. Москва жаман эмес, жакшы, бирок 3 жумушту бир алып иштегенде адам чарчайт экен, чарчадым. Жумушум графигим воскресенье күнү, дем алыш күнү кечинде башталат. День, ночь, утро 3 маал иштейм. Түнкү саат 2ден саат таңкы 5ке чейин уктайм, 3 саат уктайм. Ошол мурда башында жаңы иштеп кыйналып жүргөндө эметчи, мен уктагым келип, аябай кыйналчумун, азыр көнүп калдым. Тоголок цифра мен айтсам 47 миң рубль. 47 миң рубль. Өзүмө ченеп алып калам, квартирам, питаниям, проездим. Калганын чогултканга аракет кылам, балдарыма салам. Кылганымдын баары балдарым үчүн деп өзүмдү өзүм алаксытып иштейм. Азыр башка жигитиңиз барбы? Азыр эч кандай жигитим жок, эч кандай жигитке эмес, даже мен өзүмдү өзүм караганга убактым болбой калат негизи. Эртең менен турам, эптеп кийинип алып жумушка жүгүрөм, жумуштан жумушка жүгүрүп өзүмдү караганга да убактым болбой калат. Азыр эч кандай жигитим жок. Том сортуп мени таштап кетип калдың, колумда бала, курсагымда бала калып калды. Атасы жок, жарыка келди ымыркайың, аттың ай көрбөдүң сен анын ылаганын. Турмушта ажырашсак да сен экөөбүз бир чети ортодо калды балакайың. Сенин мага белек кылган балакайың. Ыраазымын мен Кудайга. Кыздарымды, уулдарымды жаздым маңдайга. Мен бактылуу эне экемин, кыз десе кыз, уул десе уул. Төрөп бердим мен алардын атасына. Жанара Алмаз Бегимай Нурел, Москва шаары, 28 февраль 2011 жыл. Бул менин ырым. Анда-санда кайгырып, отуруп калган бош кезимде ушул ырымды окугум келет да, окугум келип окуп коем. Бул дагы бир мага кандайдыр бир күч берет. Окуп коем. Кээде туруп Кудайга деле жалынам. Балдарымды кайрып берчи деп. Балдарымды чачыранды кылбай бириктирип берчи. Балдарымдын башын бириктирип берчи, мага кайрып берчи деп жалынам. Улуу балдарымдын тоюн көрүп, экөөбүз, улуу балдарым кызымды күйөөгө берип, келин алып деген кыялдануулар болот, анан бирок кайра туруп көзүм жетпей кетет. Эгерде келип эме болуп калса, жарашып жашап калам деген оюм бар, анан билбейм. Достор, биз азыр Москвадагы хлебинде түшүнүп турабыз. Менин жанымда отурган кыз эч кандай мен бир бул жакка келип алып таап алган бир кыз эмес, антип жаман ойлобогула.
Мен жанындагы кыздын аты Кристина. Кристина болсо өзү түбүтеги Москвалык, коренная москвичка деп коет го. Анан сиздер ошол ойдогуча Кристина өзүн өзү тааныштыра кетсе. Саламатсызбы, менин атым Кристина, кыргызча атым Айсулу. Мен Москвадан болом. Мен жакшы көрөм Кыргызстан. Ошон үчүн кыргыз тилин үйрөнүп жатам. Кандай ийгиликтер? Үйрөнүп калдыңызбы? Канча сөз үйрөнүп калдыңыз? Совсем чуть-чуть. Мына ошондой негизи биз көрүп жүрөбүз. Орусташып кеткен кыргыздарды көрүп жүрөбүз. Ал эми кыргыздашып кеткен орустарды Бишкекте азыраак көрөбүз. Ошол эле учурда Москвада төрөлүп өскөн, анан ошентип төрөлүп өсүп, анан кийин кыргыздашып кеткен орус кызын мына биринчи жолу көрүп отурабыз. Кристина, сиз ушинтип кыргыз тилине кыргыздарга кызыгып калууңуз эмнеден башталган, эмне түрткү болду, качан башталган эле? Почти 5 лет назад я познакомилась с кыргызами. Мындан 5 жылдай мурда кыргыздар менен таанышып калдым. Кыргызстандыкпыз деп айтышты. Мен анда бул өлкөнүн каерде экенин да билчү эмесмин. Алар менен сүйлөшүп көргөндөн кийин кандай улут болду экен деп кызыга баштадым. Ошол эле күнү интернетке кирип издедим. Алардын көчмөн эл экенин, салттарын, тарыхын окудум. Ошентип кызыгып отуруп, акыры кыргыз тилин үйрөнө баштадым. Ислам динин кабыл алдым. Вот стала изучать кыргызский язык. У меня уже есть молодой человек, и как бы... Менин жигитим бар. Кудай буйрса, бул жылы тоюбуз болот. Анан мен Кыргызстанга барып, ошол жактын жараны болом. Бул тууралуу ата-энемдер билишет. Вот, как бы... Биздин Кыргызстандагы жигиттер мындай абдан бир башкача келет. Мисалы ошол бир кыргыз жигитинин турмушун көрсөтөйүн да. Вот. Это национальная игра улак-тартыш, көкбөрү. Да, знаю. Козлодрание. Вот такие наши шведские парни кыргызские. Мне очень хочется попробовать, кызкумай. Эмки көрсөтүүдө Азаттык плюс Аселдин айылдагы балдарына жолугуп келди. Кристина Айсулуунун кыргыз жигити ким? Мигранттардын таштанды балдары кандай күн көрүүдө? Эмне үчүн иш берүүчүлөр орустардын өздөрүн жумушка алышпайт? Жумушка орношууда алданып калбаш үчүн эмне кылуу керек? Ошондой эле. Вот я и курьером работал, и грузчиком работал, и экспедитором работал. Кан манасты чоролоп качырып келди душманды, өйтүгүндө Кытайды кырып кетип баратат.